Kim ömründө sen бул ишке жарабайсың, сен колуңдан эчтеке келбейт деп укту эле. Укпады десеңер жалган сүйлөгөн болосуңар жигиттер. Ким силерге мисал үчүн эми бул жердеги устаздар эмес, устаздар бул жакта устаздар айтпайт мисал үчүн. Сен колуңдан эчтеке келбейт. Жа бизде ушул менталитетибизде жаман да. Сен колуңдан эчтеке келбейт, сен адам болбойсуң, сенден бирдемке чыкпайт. Деген сөздөрдү уктук беле бардыгыбыз? Sen kolundan kelbeyt деген укканбыз. Сен колуңдан келбейт. Сен мисал үчүн сен падыша боло албайсың. Мен президент болом десең, сен президент боло албайсың, койчу. Мен алым болом десең, койчу, сен алым боло албайсың. Сен биринчи мурдуң тазалап алчы. Тиягың мындай кылып алчы, сен биринчи өзүңдү оңдоп алчы депчи. Туурабы? Ошондой айткандар барбы? Уккандар барбы? Бар. Демек, жигиттер, артымдан кайталагыла. Эгерде бирөө сени бул нерсе колуңдан келбейт деп айтса, анын өзүнүн колунан келген эмес. Түшүнүңөрбү? Мен качан сен колуңдан келбейт деп айтам. Я. Мен себеби өзүм кыла албаган нерсени сага келем дагы, мен эми койчу кыла албайм деп. Себеби эмне үчүн? Мен өзүм кыла алган эмесмин. Туурабы? Эми силер ушундай нерсени мына жерде сенсиңер. Мисал үчүн биз денебизди жаман нерселерден, ок тийишинен, же болбосо кылыч кесип кетишинен, бычак кесип кетиш үчүн, сакташ үчүн неге киребиз? Мисал үчүн айталы, эми Кудай сактасын, эми согуш болуп атат да. Согуш болуп атат. Муну өзүнүн жанын сакташ үчүн, денесин сакташ үчүн, физикалык эмесин денесин сакташ үчүн каяка кирет? Жашынат. Бир имаратка жашынат, туурабы? Туурабы? Мына. Эми карагыла життер. Имаратка жашынат. Биз денебизди бул жерде денебизди жашырып атабыз. Эми рухубузду, руханиятыбызды дагы жашырышыбыз керек ушундай жаман нерселерден. Ошондо эмнеден сактайбыз? Карагыла. Куранда Исме Азам деп кээ бир алымдар айтышат. Эгерде билсеңер, Али Имран сүрөсүнүн 27-аяты. Кулиллахумма маликал мулки. Кулиллахумма. Аллах бийлик, биринчи аяты карагыла. Бийлик байлыктын эси. Эмне экен? Мына мен өзүмө мисал үчүн ушундан коргон кылам да. Алла бийлик, байлыктын эси. Тутил мулка ман таша. Эмне дейт? Кимге кааласа бийлик, байлык берет. Мына. Кимге кааласа бийлик, байлык берет. Кимге кааласа бийлик, байлык берет. Кулиллахумма маликал мулки ту'тил мулка ман таша ва танзи'ул мулка мимман таша. Анан бийлик, байлыкты кимден кааласа тартып алат? Шүгүр кылбагандан. Бийлик, байлыкты каалаган адамдан тартып алат. Ва танзи'ул мулка мимман таша ва ту'иззу ман таша. Не кылат экен? Кимди кааласа? Авторитеттүү кылат. Кимди кааласа? Азиз кылат. Азиз. Туиззу, азиз. Азиз деген ким? Азиз деген жок, азиз деген да болот да. Биринчи эгерде азиз десе бул падыша, мисал үчүн. Падышаны азиз деп коет. Дагы азизди көрдү дагы. Бирок арабчасынын маанисин айтып атам да жигиттер. Арабчасында эки маанине кирет. Биринчиси азиз десе бул падыша. Улуу падышаны эмне деткен? Азиз. Экинчиси аалымды. Өтө улуу аалымды эмне деп коет? Азиз. Демек, кимди кааласа улуу падыша кылат. Жана кимди кааласа эмне кылат экен? Экинчи мааниси? Улуу аалым кылат. Түшүнүңөрбү? Мен эми мына көрдүңөрбү? Мен каяка жашындым?
Ушул аяттардын ичине өзүмдү алып кирдим, көрдүңөрбү? Мына руханий жактан элестетип алсаңбы? Ички дүйнөмдү эмне деп атам? Могу аятка алып кирип атам. Эгерде бирөө могу жактан туруп алып, мисалы үчүн айтып атат да: "Эй, Аладдин, сен эчтекеге жарабайсың. Сен колуңдан эчтеке келбейт" десе, мен кечирип кой бир тууганым дейм. Себеби эмнеге таянам? Аятка таянам. Аятта эмне деди? Алла бийлик, байлыктын ээси, бүт баардыгын коргон кылып алам айланамачы. Мен алардын сөзүнө ишенбейм. Түшүнүңөрбү? Демек, кимге кааласа Алла Таала байлык берет. Бүгүнкү күндө кимди кааласа кор кылат деди, кимди кааласа авторитеттүү кылат. Мисалы үчүн бул аятты практикалык деңгээлде биздин Кыргызстаныбыз жакында эле көрдү да. Мисалы үчүн мурдакы президенттен бийлик, байлыкты эмне кылды? Бийликти алып койду. Туизу ман таша, кимге кааласа бийлик берет деди. Кимге берди? Садыр Жапаровго мына бийликти берди Кудай Таала. Мисалы үчүн бирөө айтышы мүмкүн эле, адамдар айтышы мүмкүн да, Садыр Жапаров эч ким болбойт. Ал түрмөдө, мурса эч ким пенде бирөөгө бирдемке бергиси келбейт экен. Түшүнүңөрбү? Биз өтө сараңбыз. Бирок Кудай Таала эмне кылат экен? Адамга берет мына. Карасаң сени дароо эле болгону сен жүрөгүңдө туура жол болуш керек. Туура жүрсең эле Кудай Таала сени азиз кылат. Мисалы үчүн Куранда Юсуф сүрөсүн билсеңер, Юсуф сүрөсүндө келет да. Юсуф сүрөсүндө айтты: "Ва кадалика нажал бил мухсинин." Юсуф алейхиссаламды Кудай Таала эмне кылды? Эмеден кудуктан куткарды. Түрмөгө түшүп калды, түрмөдөн апарып эмне кылып койду? Азиз кылып койду Кудай Таала. Авторитеттүү бийлик берди колуна. Бардыгынан мисалы үчүн улук кылып койду да. Эми көрдүңөрбү? Эми дейт, ким жакшы адам болсо, кадалика нажал. Мына ошо Юсуф алейхиссаламды кандай эле кудуктан куткарып, түрмөдөн алып чыгып, Мисырга падыша кылган сыяктуу эмне кылабыз деди? Падыша кылабыз деди. Болгону сен туура жолдо болушуң керек. Түшүнүңөрбү? Дагы бир нерсени көрсөтөм. Мисалы үчүн, могу түшүнүктүү болду. Булар менен өзүңөрдү коргойсуңар, жигиттер. Себеби Кудай Тааланын айтканы болот, эч качан пенденин айтканы болбойт. Эми